Менин атым Жылдыз Асанакунова. Мен 1914-жылы этно боз үй шаарчасы алмалууну уюштурганбыз. Бул туризм багытында уюшулган боз үйлөр шаарчасы. Ысык Көл областынын Тескей жээгинде Тоң айылынын жанында жайгашкан. Бүгүнкү күндө ошол улуттук Тескей геопаркында турат. Биз ушул 2014-жылдан бери электрондук коммерция менен иштейбиз. Жергиликтүү адамдарды жумуш менен камсыз кылып, анан ошо келген юрточный боз үй шаарчабызга туристтерди кабыл алууну көздөп, биз Европадан көптөгөн туристтерди Кыргызстанга чакырууга аракет кылабыз. Бирок бүгүнкү күндө ушул санариптик заман болуп атат. Ошол электрондук коммерцияны жүргүзүү үчүн биз кандай ишкердүүлүктөрдү баштадык. Мисалы, мен өзүмдүн тажрыйбамды айтып кетсем, биз эң биринчиден booking.com деген атайын сайт бар. Бул бүткүл туризм боюнча дүйнө жүзүндө атайын саякатчылар үчүн уюштурулган сайт. Бул кайсыл мамлекеттен саякатчы болбосун, өзүнүн үйүндө туруп эле бара турган мамлекетине, жата турган жатаканасына жана көптөгөн кызматтарга бронь жасай алат да. Booking'ти биз кантип үйрөндүк? 2016-жылы ушул биз түшүндүк, көз карандысыз өз алдыбызча мындай ишкердүүлүк кылганда сөзсүз электрондук коммерцияны үйрөнүшүбүз керек экен. Анан Booking'ке атайын заявление жазганда, Booking'тин администрациясы ошол биздин жергиликтүү жашаган дарегибизге атайын биздин арызды кабыл алаардан биринчи текшерүүдөн өткөрүп, Booking администрациясы атайын кат жиберип, анан биз ал паролду алгандан кийин регистрацияны бизге бекитип беришти. Биз ошол күндөн баштап Booking'ти кантип иштөөнү үйрөнө баштадык. Бул электрондук коммерция башында кичине биз үчүн мындай кооптуураак, коркунучтуураак сезилди, бирок бара-бара көнгөндөн кийин бул эң ыңгайлуу сайт экенине биз ынандык да. Анткени айыл жеринде туруп эле Европадан, Америкадан келаткан конокторуңдун, туристтериңдин каалоосун билесиң. Алар өзү жалгыз боз үйдө жашагысы келеби, же үй бүлөсү менен келатабы, же атайымында команда топ менен келатабы, алдын ала эле атайын заказдарды кылат, тамактарды айтат, ичинде вегетарианецтер барбы, жокпу, аларга эмне тамак аш жагат, же болбосо кандай маданий программа жагат, баардыгын кат аркылуу билип, алдын ала ошо конокту тосуу үчүн даярданып турасың. Андан сырткары, бул Booking.com'до өзүнүн кызматы үчүн 2%тен 13%ке чейин ар кандай кызматтарына жараша өздөрүнүн проценттерин алып турат. Ошондой эле Genius деген атайын Booking'тин ичинде скидка бере турган коноктор үчүн өтө ыңгайлуу программалар дагы иштейт да. Мисалы үчүн, сиз Америкага барып 2 күн бир конок үйдө жатып, анан дагы бир жума бир мейманканада токтогуңуз келсе, ошол сиз бир жумага 7 күнгө, 8 күнгө токтогондугуңуз үчүн атайын скидкаларды берет да. Арзандатылган. Биз ушул Booking'тин эң ийгиликтүү жактарына, Booking.com'ун эң ийгиликтүү жактарын айта кетсем, ошо пандемияга чейин, анан пандемиядан кийинки электрондук коммерция кандай болду? Ошол 19-жылы 2000ге жакын конокторду тоздук. Бул коноктор дүйнөнүн ар кайсы бурчтары, булуң бурчунан келди. Анан ошол коноктор келгенде Booking сайттын ичинде бир канча пункттар бар. Ал коноктор ошол сиздин лагерь, боз үй шаарчасы кайсыл жерде жайгашты, ал территорияга баруу үчүн жол ыңгайлуубу, ошол территорияда кандай активдештирилген кызматтар көрсөтүлөт, ошол кызматтар сиздер үчүн кызыктуу болдубу, персоналдардын мамилеси кандай, ошол боз үйдүн ичинин тазалыгы кандай, туалет, душтардын баары, инфраструктура жогорку деңгээлде ошо туризм үчүн ылайыкташтырылганбы, ошол боюнча баа коет.
Анан биз дагы Booking-тен келген конокторго бизге мындай жакшы өздөрүнүн пикирлерин жазып калтырса, аны дүйнө жүзүндөгү адамдар окуйт. Отзывдар абдан жогорку деңгээлде жазылыш керек. Анан биз абдан кубанып калабыз. Бизге дагы сотрудниктерибизге, кызматкерлерибизге дагы мотивация болуп калат. Эгерде турист тамак аштар абдан даамдуу, персоналдар кичипейил, меймандос, Кыргыздын биз мындай жакшы көчмөн маданияты менен тааныша алдык. Сиздерге рахмат, дагы келип турабыз, же болбосо досторубузга же ата-энелерибизге айтабыз, сиздер дагы рекомендация кылып сунуштайбыз десе, бизге аябай жакшы мотивация болот. Анан эч убакта Booking-тен отзывдарынан коркпош керек. Эгерде ишкер айымдар ушул өздөрү туризмде иштеп атканда конок үйлөрүн регистрация кылса, боз үй шаарчаларын регистрация кылса, ар бир отзывды талдап анализдеп туруш керек. Эгерде жакшы жак болсо, ал жакшы мотивация болот. А эгерде жаман жок болсо, ошол туристти жаман көрүп калбаш керек же аны урушуп сөкпөш керек. Тескерисинче, ошол турист мисалы үчүн мага бүгүн кечинде тооктун этин азыраак салып койду, тамакта мен төлөгөн баадагыдай тоёт даамдуу тамак жей албай калдым деп жазса, анда ошону окуп туруп повар менен, официант менен, кыздар менен сүйлөшүп, мынакей бир коногубуз ушинтип нааразы болуп кетиптир. Эмне себептен бул ушундай болуп калды? Кимдин күнөөсү? Келгиле, эмки коноктордун баарынан жакшы отзыв алалы, баарына жакшы чоңураак порция, даамдуураак тамак берип, даамдуураак мындай жылуу жакшы мамиле жасайлы деп анан отзывдарды ошентип жыйналат. Бул Booking-те бир жакшы жери тарбиялайт. Ишкердүүлүккө ошо электрондук коммерциянын дагы өзүнүн мындай ички тартиби бар, талаптары бар. Ошолорду мындай туура аткарса, адамдар өсөт. Анан бүгүнкү күндө ошо Booking-ти карасаңыздар, биздин Алмалуу боз үй шаарчасы 9,1 деген рейтингде турат. Кээде мен Бишкекке келгенде конференцияларга Бишкек Парк отель же болбосо Гарден деген белгилүү отелдерде карап кирип калганда 7,8, 7,4 же 6,5 деген рейтингти көргөндө отелдердеги рейтингтерди жогорулатыш өтө кыйыныраак экенин сезем да. Анткени биз айылда баягы тамак ашыбыз кенен, айылда менталитет башкача, адамдарга мамиле башкача, бизге мындай рейтингти жогорулатыш оңой. А эмне себептен биз ошол рейтингке кызыгабыз? Рейтинг бул эң биринчи Booking-тин башкы бетинде турасың. Ачканда эле биринчи главный страницада турасың. Анан азыр сиздер билесиздер, электрондук коммерция бүткүл дүйнө жүзүндө абдан күчтүү иштейт. Туризмде конкуренция абдан жогору. Анан эч ким эле мындай 3-чү, 4-чү барактарды карагысы келбейт. Биринчи главный страницада турган адам 9,1, 10 деген жогорку балдарды алган жактарга көбүрөөк тартылышат. Анан экинчи жагы, бизде дагы бир Airbnb деген дагы бир сайт бар. Экөөнүн төлөмдөрү эки башкача. Мисалы үчүн Booking менен брондоп келсе, Booking-тен кат жазып, бизден брондоп коюп эле келет. Келсе келди дейбиз, конок келбей калса келген жок деп отметка кылабыз. Себеби ар бир келген коноктун мисалы бүгүнкү күнү 31,5 доллар төлөсө, ошонун 1,5 доллары комиссияга кетет да. Анан ошол жылдын аягында бизге Booking счет коет. А экинчи электрондук коммерция бул Airbnb. Airbnb'де PayPal системасында, бизде Кыргызстанда жок, бирок Европада отуруп эле келаткан туристтер PayPal системасында виза карточкадан эле биздин PayPal счетко акчаны төлөп коюшат. Ошентип ал жака 100 турист келеби же 200 турист келеби бир өлчөмдөгү сумма чогулуп калганда, биз жылдын аягында ошол Airbnb'де турган электрондук счетто турган акчаны эле кайра электрондук коммерциянын жардамы менен Booking-тин счетуна которуп коебуз. Ошондо биз мындай взаиморасчет болуп калабыз Booking-тин проценттери үчүн. Анан ар бир сайттын, ар бир электрондук коммерциянын өзүнүн жакшы жактары бар. Мен минус жактарын көрө албадым. Жакшы жактарынын баардыгы ошол сенин ишкердүүлүгүңдү, бизнесиңди жогорку деңгээлге көтөрүшүнө жардам берет. Бүгүнкү күндө ошол
айыл жеринде жашап аткан көптөгөн конок үйлөр, көптөгөн мейманканалар, боз үй шаарчалар, пансионаттар баардыгы Booking'те турушат. Booking бул дүйнө жүзү боюнча эң чоң сайт. Андан кийин Airbnb, анан TripAdvisor деген дагы бар. Анан эми азыр электрондук коммерциянын доорунда баарыбыз жашап аткан соң, замандан артта калбай, балдарды дагы үйрөтүшүбүз керек. Андан сырткары социалдык сеттер бар да, Instagram, Facebook баракчалары. Ошол баракчалардан дагы азыр жаштарды үйрөтүп, SMM'ди окуткан курстарга атайын жиберип, анан ошол баракчалардагы келген адамдарга контенттерди жазап, кызыктуураак видеолорду тартып, аларды чакырып ошентип туруу дагы бул өзүнчө дагы жумуш орду да. Демек, күндөн күнгө ошо электрондук коммерциялык же болбосо IT багытында деп коебуз, айыл жеринде иштөөчүлөр үчүн, карапайым калк үчүн абдан көп жумуш орундары түзүлүп атат. Бизде эң биринчи ошо Booking'ке регистрация кылганга чейин сайт популярдуу болчу. 2012-2014 жылдары немис тилинде эле сайтты жасап, сүрөттөрдү коюп ошондой кылганбыз. Немис тилинде болгонунун себеби мындай болуп калды. Менин ошол Евгений Зейберттен партнерум бизге боз үй заказ берип, биз боз үйдү экспорттойбуз Германияга. Анан ал ошол ар бир саткан кыргыздын кийиз буюмдарына буклеттерди кошуп сайт менен берчү. Анан сайттан немис тилиндеги маалыматтарды окуп алып, бизге ошол немис тилдүү мамлекеттер келет да, Европадан. Негизи эле ошо Германиянын жанындагы эле Австрия, Швейцария, Голландия, ошо немис тилинде сүйлөгөн өлкөлөр, Германиядан да башкалар. Ушул 3-4 өлкөдөн эле, немис тилдүү өлкөдөн эле биздин лагерь өзү башында 25 орун болчу, анан 2 жылдан кийин 40 орун болду, азыр 60 орун болду. Ошол жетиштүү болчу бизге сезондо келген туристтер. Анан бизде дагы бир мындай түшүнүк, башында 2012 жылдары ушул туризм бизнесте иштегендер бири-бирин аптамында конкурент катары көрүшчү да. Бүгүнкү күндө биз ушул Тескей Жээк дестинациясын түзүп, ал жакта ошо конок үйлөр, боз үй, лагерлер баары мүчө болуп киришкен. Бүгүнкү күндө баарыбыз бири-бирибизге партнербуз. Мисалы, мага бүгүн 5 адам батпай калса, мен Белтам боз үй шаарчасына жиберем, же болбосо Мейманордо же Сонун башка лагерге жиберем. Аларга батпай калса, коноктору, биздин коноктор орун жок болуп калды, сиздер жаткырып коюңуздар деп, ошондой ич ара кызматташуу дагы жакшы болуп атат. Анан электрондук коммерциянын дагы бир мындай өзгөчө жагы, бүгүнкү күндө ошо айылдагы жаштарды, аялдарды окутуш керекпиз. Анткени туризмде 70% жакын аял заты үчүн өтө жакшы кызмат ордулары бар. Анан туризмди активдештирүүдө дагы электрондук коммерция керек. Мисалы үчүн салттуу билимдерди сатуу боюнча шырдак шоу, боз үй шоуларды, жанакындай бүркүт шоуларды уюштурууда дагы алар качан мага боз үй лагерлер же болбосо конок үйлөр келген туристтерине менин турумду сатып берет, мени качан бүркүт шоу көргөз же болбосо кол өнөрчүлүк көргөзмө көргөз деп чакырат деп күтүп отурбастан, ошол ишкерлер дагы өз алдынча өздөрүнүн кызматтарын ошол эле сайттарга сатса болот да. Кыскасы, бүгүнкү күндө ошо электрондук коммерция бул калктын калың катмарына жумуш ордун бере алат. Биз азыр бүгүнкү күндө биз мындай туризм жагында бир 5-6 эле пайызы электрондук коммерция менен иш алып барса, калган 90% электрондук коммерция эмне экендигин билбеши мүмкүн. Ошон үчүн бул мындай өтө туризм тармагы өтө кеңири тармак. Бул тармакка жеңил өнөр жай, тамак аш, соода сатык, ден соолук министрлиги бүт бардык жактар ушу туризм менен кызматташыш керек. Ошондо мындай кызматташуунун чынжырчасы түзүлсө, электрондук коммерцияны жүргүзүү дагы оңой болот. Мисалы, келген туристтерге электрондук коммерция кантип биз аларды регистрациядан өткөзөбүз.
же болбосо кантип биз аларга биринчи тез жардамды көрсөтө алабыз. Ушул бүт бардыгы атайын бир мында база данных болуш керек. Ар бир туристтик жайларда ушул сезондордо экологиялык полиция, биринчи медициналык жардам, трансферди уюштурган компаниялар, таза органикалык тамак ашты өндүргөн фермерлер, мына ушулардын бүт баары электрондук коммерциялык окуулардан өтүп, анан ким туризм тармагына кызмат көргөзсө, ошонун бүт бардыгы үчүн атайын бир мындай IT багытындагы түзүлгөн бир приложениялар, программалар иштеш керек. Мисалы бүгүн органикалык участогунда 40 тонна органикалык жол менен өнүктүргөн бадыраң сатылып атат. Туризм сферасында ушу иштөө өтө кызыктуу. Эгерде ошол электрондук коммерцияны билсең, өзүңдүн бизнесиңе дагы мындай ишенимиң чоң болот. Конкуренттериңен алдыга чыгыш үчүн ошол өтө мындай сапаттуу, билимдүү электрондук коммерцияны жакшы окуп үйрөнүшүң керек. Мен бүгүн сиздер менен мындай тажрыйбамды бөлүштүм. Биз ушул электрондук коммерция менен иштегенибиз 5-6 жыл болуп калды. Абдан ийгилигин көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө баарыңыздарды ушу Booking ачып, TripAdvisor, Airbnb башка сайттарга дагы регистрация кылып иштешиңиздерди каалар элем. Бул башында жогоруда айткандай оорураак, татаалыраак, кыйыныраак сезилгени менен сиздер мындай жакшылап бир курс атайын окуудан өтүп алсаңыздар, бул өтө электрондук коммерция сиздин бизнесиңизди жеңилдетет. Баарыңыздарга ийгилик. Кыргызстаныбыз туризм менен өнүгө турган мамлекет. Туризмдин кенчи Кыргызстанда абдан чоң. Биздин потенциалыбыз, мурастарыбыз абдан бай. Баарыңыздарга ийгилик.